Бул жерде укук коргоо баягы ПМдин кызматкерлердин күнөөсү деп эсептейм. Себеби бул машинанын артынан саяк ууп, кысып, ошонун кесепетинен 3 адам каза болуп отурат. Бул жерде эми кандай болгондо дагы баягы ПМдин кызматкерлери, ГАИнин кызматкерлери өзүнүн эрежеси бар, правила положения по задержанию дегендей. Уну кандайдыр бир кооптуу жерге барганда бир токтотуш керек болчу эле. Аркасынан кууп келип, чоң ээрчип келаткан эки чоң машинанын биринчисинен кысып өтүп, экинчисине багып туруп, алдына сайып, ошону кесепеттен 3 адам каза болуп атат. Буга ким жооп берет? Анан булар буну каракчы деп таап, мындай бир тараптуу каралап атышат. Бул да туура эмес. Мен суранып кетер эле мынау маалымат берип аткан кызматкерлерден туура маалымат берсеңиздер. Урматсыздары бол эле элге жүз көп кызмат кылган. Мисалы үчүн жолдордо оңдо буягын чукуп, буягын чукуртуп оңдотуп. Бул баланын ушу караксыз дегенине биз бардыгыбыз капа болдук айыл боюнчачы. Бул бала ушундай тыйыны болсо беле турган бала эле. Гайлар ошодо туруптур. Гайлардын 920 деген машинасында эч ким жок эле. Мен гайларды оякка тарткыладым, буякка тарткыладым. Иштеген жок. Кийин туруп машинаны ошодон алып качып кетишти. Турабы десем турабы деди. Эркекче полковникке айттым. Товарищ полковник, машина турабы десем турат деген. Кийин алып качып кетишти. Машинаны ошо жерден жоготушту. Кийин кана шерегиң десем, шереги мына деди. Шерегим ошондо мас болгон. Мен айткам ошолорго. Бирге барайлыкка. Доктурдан өтөлү деген болду. Сиз неме кыла бериң деген. Ошону машинаны качырып булар, аркасын жаап булар. Азыр о жерде айтып атат экен адам болгон деп. Из кубарамчы туура эмес маалымат берген. Мынактан кетип атып эле мынанда каракчылык кылып, ошо тоногон адам болгон эмес ошол жердечи. Же акча чыккан эмес машинадан. Же башка нерсе чыккан эмес. Ошо милициялар өзү ичип алып, кийин бир милиция келип жубачка чайнады. Ошол жерде мен айткам, таша жубачкаңды деген. Барабыз десек барбай калган ошо эмчи? Булар азыр милициялар өзүн жаап атат, өзүн жакшылык. Мен ошо ГАИнчи ошол жерде бутунан кармап барайын дегене кармап калышкан, биз алып барабыз деп. Мен ширакта алып барат элем ошол жерге. Ошон үчүн барбай койгон ошо ГАИлар качкан. Мен барганда эки аялдычы чыгарып койгон экен. Экөө эки жерде жатыптыр, ит жаткан эле ташап тур онучу. Ошо милициялар скорыям келип алып кеткен эмес. Мен акамды берген жокмун мен. Ол итти жүктөгөн эле жүктөп коюшту. Тура ошо тура эмес ошо орган адамдары. Ол насилка келиш керек, жакшына баш борко тапшырыш керек, тура. ГАИнин машинасынын ичинде ошо немелер жабырлануучулар бар экен, пулун жоготкон. О жерде жок эле мен барганда, машинаны болуптур, эмнеге алып качат? Ошол жерде турбай эле, 920 тура. Эмне себептен алып качышат аны? Тура. Факт бар да, тура, силер тарткандар ham бар, тура. Машинаны эмнеге алып качат, тура? Фуран шопурун ham ошо сүйлөгөндөр барды, неме документтери бар, тура. Жок, ошо ГАИнин машинасын эмнеге алып качат? Ошону айтсаң. Кана ГАИнин шопуру десе, ГАИ шопуру кебе койду. Жашырышты. Барган тоногондо ошо үйдүн номеру чыгыш керек, спецназ барабы, милиция барабы, патруль барабы, барыш керек деп отчу. Просто ГАИлар өзүнүн немесин эле просто жакшылыгын бербесин да. Тура, ошол жерге барып тартпады да эч ким, тура. Сүрөткө чыгарып коёрат да. Мен үйүмө барган тарт сүрөткө чыгарып коёрат да, тура. 29-июнда айылдын аты бирлешкен деп чыгарып коёрат да. Туура эмес да, бул фактчы. Аны ошо жабырлануучу эмне кебеди ошондо. Ошо туткан ошо кебеди, мына калмалды деп неме болбоду, тура. Туура сүйлөш керек демчи. Мына Кудайдын улук күнү келип атат, эми ондо жалган сүйлөштүн кереги жок. Башыбызда бар бучу. Биздин ушубузча булардын ол сыздаганы башкалары аларга кызыктырбайт экен. Бул эми туура эместик баягындай информация, маалымат таркатыптыр. Мен сурадым, эртең менен ошол 4 адам болгон жүгүнүн ичинде. Ошол тирүү калган баладан сурасам, айнанайын ага төбөмдө Кудай турат, андай эч кандай андай сөз болгон эмес, сөз болгон да эмес, болгон эмес мындай окуя дейт. Көрөбүз эми ушу бала чыксын, тергөө жүрсүн. Баарын ушу мен суранарым силерден ушу маалымат каражатындагы өкүлдөр баарын мындай акты ак, караны кара деп сүйлөсөңөр жакшы болот эле.
Анан баягы оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн дегендей. Анан орган адамдары мыйзамды каалагандай кылып бурмалап ойносо боло береби? Карапайым эл кала береби бул жерде? Ыйлап, сыздап адамдын тагдырын булар билбейм мен кандай. Түшүнбөй атам мен бул жерде эч. Өлгөнүнөчү майли ажалы кыска экен өлдү. Неге каракчы дешет? Неге? Biz Арапбаев дегендер бар каракчылар деп дүйнө жүзүнө жетти. Комментариялар келет да Сашка акам не себептен ушундай каракчы болуп калат деп ойлонбойсуңар деп ким чыгарды ушуну? Оштубу чыгарды, ким чыгарды деп биз капа болдук. Мен кече барайын дедим, элден, журттан намыстандым, айланып кетейиндер. Орозоңуздар кабыл болсун. Орозо күнү мынантип биз эме кылып отурабыз. Кап этпейсиздер. Ушунчалык эме бир туугандын жолу башка. Ошол күнү ПМдин балдары эмне үчүн скорый чакырбады? Ошол Жапалактан мына Актилек горбольницага 2 мүнөт 5 мүнөттүк жол. Неге 1 саатта барат? Неге? 2,5 саатта барыптыр скорый. Эмне үчүн булар өлүп калсын дештиби бул ПМдин балдары? Ушуну карап бериңиздер бизге, суранам. Ошо жаны чыгып өлгүчөн карап туруштур ошол жерде. Тирүү болчу экен ошол жердечи, менин атам тирүү болчу экен. Бири-бирине кыйкырышыптыр. Жаны чыгышы кыйын болуптур ошол жердечи. Жана фуранын водителинин немеси бар бизде, видеосучу. Мен кетип атсам дейт, ПМдин машинасы жогору карап кетип аттыр дейт, Ноокат тарапка. Резкий бурулду дейт. Резкий бурулуп эле баягы Жигулинин артынан түштү дейт. Ошону карап берсин. Ошол жерде мына Жапалакта остановкада отурган балдар да бар экен. Биз көрдүк дейт. Эмне үчүн куудуңуз? Не куудуңар десек сүйлөй албай койду дейт. Бул карасаңар эми встречный жага алып кирген да бунучу атамы. Встречный жага алып кирип фуран түбүнө тыгып кирген. Азыркы учурда да действительно сотко чейинки өндүрүш ошол эле замат бул боюнча ачылган. Сотко чейинки өндүрүш боюнча тийиштүү медициналык экспертизалар, ошондой эле жол кырсыгынын пайда болуунун максатын аныктоо максатында автотехникалык экспертизалар дайындалып, ушул күндө тийиштүү күбөлөр, окуянын катышуучулары, ошондой эле башка жагдайлар толук кандуу тергелип, биз тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Болгон азыр окуя болгонуна бүгүн 3-чү сутканы жүзүп берилип атат. Бул деген тергөөгө өтө аз убакыт. Көп жагдайлар бизге пока маалым боло элек. Ошондой эле тергөө аракеттери ачык айкын. Бул жерде ошол жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрү, жактоочулары, башка ишеним кат аркылуу жиберген мыйзамдуу өкүлдөрү иш боюнча катышып, бардык жагдайлар боюнча, күбөлөрдүн көрсөтмөсү боюнча, берки жабырлануучулардын көрсөтмөсүнө бардык жагдайлар боюнча таанышканга толук кандуу укугу бар. Ал боюнча уруксат берилет. Бул кандайдыр бир мамлекеттик же бир немен жашыруун эчтеке жок. Ошол азыр массалык маалымат каражаттары боюнча кече айткан жарандар боюнча айрым түшүнбөстүктөр болуп атат. Эгерде ошол туугандарына, жакындарына биз түшүнөбүз, жоготуу болду, ачуу үстүндө мисалы үчүн ар кандай сөздөр болот, мынанын жоопкерчилиги каралбай калып атат деген сөздөр болот. Но бүгүн 3 күн болду. Бул күн ичи тергөөгө өтө аз. Мен айттым, экспертизанын корутундулары чыгыш керек. Ошолорго таянып туруп, күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө таянып туруп, акыркы юридикалык баа берилет. Эгерде туугандары боло турган болсо, жакындары болсо, адвокаттары болсо, кандай суроо бербесин, биз аны жооп бергенге даярбыз. Анан бир учурду жарандар кээде унутуп калат. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейсине каракчылык фактысы боюнча түшкөндөн кийин ал каракчылык деп айтылат да. Бул түшкөн беренени кийин тергөөнүн жүрүшүндө квалификация берилет. Ал жерде каракчылык болду, хулиганчылык болду, ээн баштык, же башка тоноочулук болду. Андан кийин тергөөнүн жыйынтыгы менен баа берилет. Же такыр кылмыш болбой калышы мүмкүн. Ачык эле. Бул эмне себептен каракчылык болуп түшкөнүнү мен жана айттым го, жабырлануучулар мыйзамдуу өкүлү келе турган болсо, мен жабырлануучунун жазган арызы менен тааныштырганга толук укуктуумун. Жабырлануучу эмне деп жазган? Жабырлануучу ким саат канчада кантип кирип, эмне деп чара күч колдонгондугу боюнча деланын ичинде соттук медиктик экспертизанын дайындаганы бар, сүрөттөрү бар.
фото таблица бар. Кайсыл жерде ким кирген, эмне максатта кирген. Ошол жагдай текшерилип атат да азырчы. Канчалык деңгээлде каракчылык факт болгондугу. Автоунан ичиндеги жарандар, кылмышка тиешеси бар же жоктугу ушул күнгөчө тактала элек. Биз айткан жокпуз. Жанакы 2 келин каза болгон, 2 аял киши. 1 эркек больницада жатат. Алардын бул кылмышка болуп өткөн кылмышка тиешелүүлүгү тактала элек.